Менин бирден бир максатым ушул сот системасынын аброюн дагы бийик тепкичтерге көтөрөм. Мындай демилге менен жаңы гана кызматка киришкен жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Жалал Абад облустук сотунун имаратында өткөн жыйында соттук системага байланышкан бир катар маселелерди көтөрдү. Бүгүнкү күндө эл арасында сотторго болгон ишенимди, аны менен катар алардын кадыр баркын жогорулатууга бул тармакта эмгектенип жаткан ар бир кызматкер өзүнүн адилеттүү аракети менен салым кошууга тийиш деген төрайым жаңы кабыл алынган баш мыйзамда соттордун укугунун кеңейтилгенин да баса белгилеп өттү. Буюрса азыр ушул конституцияга ылайык бизде дагы көптөгөн мыйзамдарыбыз азыр өзгөртүү, толуктоолор киргизилип, азыр даярдалып жатат. Кандайдыр бир тартиптик жазаларды берүүдө дагы судьялар өзүнүн кендирин өзү кесет, өздөрү чечет. Демек, бул мындай мүмкүнчүлүк жакшы болду. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү баш болгон район шаарлардын акиммерлери катышкан жыйындан соң жогорку соттун төрайымы Майлуу Суу шаарына сапар алды. Аталган аймакта шаардык сот курулушу жаңы болбосо да заманбап капиталдык ремонттон чыккан жаңы имараттуу болду. Биздин азыркы жаңы курулган имаратта бардык шарттар каралды десем мен жаңылышпайм. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга дагы подъемниктер курулуп, элдер болсо кандайдыр бир маселе менен келе турган болсо бардык шарттар түзүлүп, өтө ыңгайлуу болду десем мен жаңылышпайм. Бул имарат 1989-жылы курулуп бүткөн. Шаардын жергиликтүү коммуналдык департаменттин балансында болгон. 2009-жылы өкмөттүн токтому менен юстиция министрлигине өткөзүлүп берилип, андан кийин 2018-жылы жогорку соттун балансына өткөзүлүп берилип, мына жогорку сот тарабынан бүгүн ачылыш азем болуп жатат. Буга чейин Майлуу Суу шаардык сотунда тийиштүү шарттар болбогондуктан жумуш учурунда бир катар ыңгайсыздыктар болуп келген деген баса белгилеген жогорку соттун төрайымы өз кесиптештеринен адилеттүүлүктү күтөөрүн жашырган жок. Сот системасынын атын жакшы жактан чыгарууга болгон аракеттерди кылгыла. Мыйзам алкагында, мыйзам чегинде, в рамках закона бардыгы болуш керек. Мен ойлойм, биз элдин алдында сот системасынын аброюн бир топ көтөрүп алышыбыз керек. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстандын сот системасында 500гө чукул сот өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми бийликтин 3-чү бутагы болуп сот бийлиги эсептелинет. Эң башкысы адам тагдырын чечкен бул кызматта болсо адилеттүүлүк башкы орунда экендиги талашсыз.